Кыргызстанда коронавируска байланыштуу киргизилген айрым чектөөлөр алынса да, той аштарга жана башка эл көп чогулуучу иш-чараларга салынган тыюу азырынча алынбайт. Президент Сооронбай Жээнбеков кечээ күнү Коопсуздук кеңешинин чакан курамдагы жыйынында сүйлөп жатып, айрым чектөөлөр өзгөрүүсүз калаарын айтты. Мисалы, маданий массалык иш-чараларды, той аштарды өткөрүүгө салынган тыюу күчүндө калат. Жогорку окуу жайлары, мектептер аралыктан окутууну улантышат. Өзгөчө абал киргизилген аймактарда кирүүдө, чыгууда санитардык карантиндик блокпосттор өз ишин улантат, деди мамлекет башчы. Коопсуздук кеңешинин жыйынында экономикалык ишмердүүлүккө кайрадан баскыч менен уруксат берүү зарыл экендиги айтылды. Буга байланыштуу блокпосттор азайтылаары белгилүү болду. Өлкө аймагына чет элдик жарандардын киришине да азырынча уруксат жок. Коопсуздук кеңеши эпидемиологиялык кырдаалдан улам Бишкек, Ош, Жалал Абад шаарларында, Нарын облусунун Ат Башы районунда өзгөчө абалдын мөөнөтүн 10 майга чейин узартмай болду. Калган аймактарда өзгөчө абалдын шарты токтотулуп, өзгөчө кырдаал режими күчүндө калтырылат. 28 апрелге карата коронавирус жуктургандардын жалпы саны 708 киши болду. Алардын ичинен 8 бейтап каза тапты, 416 бейтап айыгып чыкты. Өкмөт экономикалык ишмердүүлүктү жандандыруунун планын иштеп чыкты. Ал 3 этаптан турат. Биринчиси 1 майда башталат. Бул күндөн тартып өнөр жай, курулуш жана дүң соода түйүндөрүнө иштөөгө уруксат берилет. Андан тышкары нотариустар, чач тарачтар, унааны оңдоо жана такси кызматтары ишке кирет. Экинчи этап 11 майга белгиленип, анда кичи каржылык компаниялар, турагенттиктерге, тиричилик тейлөө тармагына, курулуш дүкөндөрүнө жана базарларына, унаа салондоруна уруксат берилет. Линияларга автобус, троллейбустар чыгат, ал эми маршруттук таксилер азырынча чыкпайт. 3-этап 21 майда башталат. Калкты тейлөө борборлору, акча алмаштыруу жайлары, ломбарддар, соода борборлору, кийим жана унаа базарлары, дүкөндөр, мончолор ишке кирет. Кыргыз-Кытай чек арасындагы өткөрмө бекети Кытайда өтүүчү эмгек күнү майрамына карата 30 апрелден 5 майга чейин жабык болот. 6 майдан тартып кайра ишин жандантат. Бул тууралуу Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы кабарлады. Алай районундагы Эркечтам өткөрмө бекети Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда азыр иштеп жаткан жалгыз бекет. Ал коронавирус пандемиясына байланыштуу январь айында жабылып, Кыргызстандын өтүнүчү менен 15 апрелден тартып ишин кайра жанданткан. Нарындагы Тооругарт өткөрмө бекети коронавирус пандемиясына байланыштуу январь айында жабылган боюнча ачыла элек.